Кыргыз-Өзбек университетинин курамындагы социалдык коллежде билим алып жаткан чебер кыздар алгачкы тиккен кийимдеринин көргөзмөсүн алып чыгышты. Иш-чарага уздардын ата-энелери, окуу жайдын окутуучулары жана студенттери катышты. Студенттердин чебер колунан биринчи жолу тигилген кийимдеринин көргөзмөсү майрамдык маанайда ыр бий менен башталды. Тикмечилик кесипти аркалап, уздук өнөрдүн сырларын тереңдетип үйрөнүү үчүн студенттер дасыккан мугалимдерден алгач тикмечиликтин теорияларын окуп үйрөнөт. Заманбап түзүлгөн шарттагы окуу жайдын чеберканаларынан практикадан өтүшөт. Практика учурунда ар бир студент өзү тандаган стилдеги кийимдерди бычып, өз алдынча тигүүгө киришет. Биз практика учурунда көп нерсени үйрөндүк. Бул кийим тигүү абдан оңой иш эмес, бул кыйын иш экен. Буну өзүбүз тигип көргөндө билдик, ага чейин билбейт элек. Тигип, кайра сөгүп, бир нерсени туура эмес, бир жери кичине эле туура эмес болуп калса, ошонун баарын кайрадан сөгүп, кайрадан тигишке туура келип жүргөн. Биз ушундай күндөрдү өткөздүк, практикада абдан кызыктуу күндөр өттү бирок. Мына иш-чара боюнча эме кылсак, биз иш-чараны мугалимдер жана ушу жеңил өнөр жайдын мугалимдеринин жардамы менен ушул майрамды өткөздүк. Алгачкы тигилген кийимди көргөзмөгө алып чыгуу студенттер үчүн оңойго турбаган иш. Майрамдык маанай жараткан көргөзмөгө катышуу үчүн жаш уздар далай татаалдыктардан өтүп, Кыргыз-Өзбек университетинин устат мугалимдеринин көмөгү менен жараштуу кийимдерди тигип, эл алдына алып чыгышканына толкунданып турган чагы. Бүгүнкү иш-чара бизге абдан чоң таасир берди. Анткени биздин бүгүнкү менин биринчи жана акыркы тиккен кийимим аттуу чыгармада концертибизди бердик. Будан буякка дагы көптөгөн иш-чараларды өткөрүп, көптөгөн кийимдерди тигебиз. Окуу жайдагы салтка айланган бул иш-чаранын негизги максаты тикмечи чебер студенттердин келечектеги ишмердигине жол ачуу. Ошону менен катар эле уздандын алгачкы эмгеги аркылуу алардын өз ишине болгон жоопкерчиликти күчөтүп, атаандашты күч алган бүгүнкү күндө мезгил талабына жараша көпчүлүктүн көңүлүнө топ келген сапаттуу кийимдерди даярдап чыгарууга даярдоо болуп саналат. Майрамдын негизги максаты бул студенттерге ушул өзүнүн кесине болгон сүйүүсүн ойготуу жана теориядан алган билимин практикада бекемдеп, ошону өркүндөтүү. Иш-чаранын баш аягына чейин чыгармачылыгынын башатын элге тартуулаган студенттер ар бир иштин жоопкерчилиги күчтүү экендигин сезе билип, өткөрүлгөн бул көргөзмө чыгармачылыкка шыктандырганын жашырышпайт. Тапшырганыма аябай сүйүнөмүн. Эмне дегенде бардык студенттер өздөрү бирден пальто тигип кийишти. Анан ушу окуткан эжеке агайларыма, анан МКТнын эжекелерине чоң ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Тикмечилик кесип боюнча Кыргыз-Өзбек университетинде социалдык коллежден тышкары кесиптик лицейинде орто билим берүү тикмечилерди даярдап чыгарса, инженердик технологиялык факультетинде жогорку билимдүү дизайнерлер даярдалат. Сыдыкбек Апиш уулу, Азимбек Абдыкеримов, Гранит телестудиясы.